Керик мурунга окшош мүйүзү томшугунда чочоёт. Кыргызчасы эмне эле, орусчасы насарок. Сылап арыдан сөздүктөн кыйналбагын көп издеп, илгери эле элибиз аны атачу керик деп. Кериктер сүт эмүүчү жаныбарлар. Денесинин узундугу 2 метрден 5 метрге чейин. Ал эми бийиктиги болсо 1 метрден 2 метрге чейин болуп, салмагы 3,5 тоннага чейин болот. Териси калың, жүнсүз, башы сүйрү, көзү кичине, кулагы чоң, мойну кыска, жоон тумшугунун үстүндө узундугу 1 сантиметрден 1,5 сантиметрге чейин жеткен 1 же 2 мүйүзчөсү болот. Буттары кыска, манжалуу, манжасы туяктуу, күчтүү болот. Кериктердин денеси салмактуу болгону менен алар аябай жакшы чуркашат. Кериктер Африка жана Түндүк Чыгыш Азиянын тропиктик ойлорунда, саванналарда, суу жээгиндеги өсүмдүк арасында, саздуу жерлерде жашашат. Көбүнчө кериктер экиден жүрүшөт. Күндүзгө караганда түндөсү активдүү келишет. Кериктер чөп менен азыктанышат. Өсүмдүктөрдүн бутактарын, бүрлөрүн жешет. Саны өтө азайып кеткендигине байланыштуу кызыл китепке киргизилген. Балдар, бүгүнкү жаңы сөздүктөр менен иштейбиз. Тропик — бул жер шарынын эң ысык алкагы. Саванна — тикендүү, бадалдар өскөн, бозомук тарткан талаа. Кызыл китеп — бул жоголуп бара жаткан өсүмдүктөр менен жаныбарлардын санын көбөйтүү максатында каттоого алган китеп. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Анда баарыбыз кериктин сүрөтүн тартканга аракет жасайбыз. Саламатта болуңла.